Жыл болтат буларга. Мынакта кээ бирлер уже бузулду. Мына тамеки. Мына азыр биягадан да көрөбүз. Бул жак тамекиби? Под пленкада тамеки кылтабыз да, анча-мынча дыйкандарыбызчы. Марлендин 31 гектардагы Кулпунай таласына келатабыз. Бул жерде кооперативдин жетекчиси Марлен. Бүгүн ушул Кулпунай боюнча дагы маалымат алып беребиз сиздерге. 20 гектар жерден 50 миллион азыраак экен өзү. Аз алтабыз. Мына ушул жасалган көлү. Көп болуш керек экен да. Көп болуш керек негизи. По идеячы. Турецкийби? 1-2 жыл мурда Кулпунай деп элдин баардыгы Кулпунайга таштады эле да. Азыр кандай болуп атат Кулпунай боюнча? Бизде клубника буюрса жакшы эле негизи бизге жакшы эле пайда берип атат. Бирок мына торговый, мына эме жакта эрте пишат да. Кыргызстандын эң биринчи эрте пишаттаган алардын средний баасы башын 450 сатып, аягын 250ден сатат. Средний алганда алар 300-350ден сатышат да. Средний баа. Былтыр ошондой. Бизде средний баа 150 сом да. Бизде түшүп түшүп кетет баасычы. Бизде бир жума кечирээк пишат дагы. Баасы түшүп кетет. Биз алдыны 400ден сатабыз дагы, ал эч канча сатпайбыз. Аз эле сатып калабыз дагы. Көпчүлүк объемду биз 170-160тан сатабыз да. Көпчүлүк объемду. Ошондо да актайт. Ошондо дагы буюрса өтө жакшы. Биз үчүнчү. Мына Марлендин 31 гектар жериндеги эң чоң неме көл ушул окшойт да. 2000 кубтук. Канчага канча бул? Бул 25ке 25. 25ке 25. Ошо 2000 куб, 2 миллион литр деп коечак да болот. 2 миллион литр. Бул жерде Алейкум тартып Алейкум. Биздин дыйкандарыбыз дагы мына келди. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, өзүңүз? Бул эң чоң эмебиз. Мындан сырткарыда 550 кубтук бар, 300 кубтук, майда чүйдө 250 ушинтип. Жалпы ушул биздин поледа 6000 куб ушундай сээрибиз бар да. Жалпы алганда. Жалпы 6000 куб. Бул жерде ошол бул суу канчага чейин жетет? Биз аякы эрте жазында анан күзүндө иштеткенде 15-20 күнгө жетет. Анан баягы саратан күн аябай ысыган моментте бир жума 10 күнгө араң жетет. Элди кызыктырган баягы эле суроо. Канча кетет ошого расход ушундай бул жерге? Бул жерге жалпы 1 миллион 400 миң, 1 миллион 500 миңдин тегереги. 1 миллион 500 миң жетпейт. Примерно ошончо кетти. 1 миллион 450 деп койсок да болот. Ошондо канча жылда актайт бул көл өзүн? Бул буюрса өзүн өзү актап койду. Актап койду. 1 жылда актайбы же 2 жылда актайбы? 1 жылда актайт да. 1 жылда актап болот да. 1 жылда актайт. Бул сер 15 жыл 50 жылга чейин кызмат кылып берет. 15 жыл гарантиясы бар. 15 жыл гарантиясы бар. Өзүнүн эмеси менен караса 50 жылга чейин деле иштете берет. 50 жылга чейин кызмат кылып бере алат. Эми мына камчылатып сугаруучу немелерди бир катар айтып кетсең? Бул жака бизге электр энергияны мамлекет тартып берген. Мамлекет жардам кылып тартып берген. Азыр бул жерге биз 3 фазаны алып келгенбиз. Бул мына насосубуз 5,5 киловатт менен 3 фазада иштейт да. Бул саатына биз муну эсептедик. 85 тонна суу айдап берет да. Саатына. 85 тонна. Бунун эмеси жокпу? Нерсе? Паспорттары эмне анда бар. Анан бул жакта фильтр система, бул турецкий. Жакта эки фильтр системасы бар. Мунун ичинде таш дагы салынат. Кумдарды, башкаларды кармап коет. Кварц ташы. Бияктан дар айдайсыңар. Бул жактан дар айдайсың. Эмени удобрениялар ушул жака эритип турган бияка кетет. Жакшы оңой система кылып койсуңар да. Кичине оңоюраак. Антамча будан суу толтуруп. Муну бияка дагы суу толтуруп насос менен. Насос иштешине унат алыш керек болот. Анан мына дагы бир жакшы системабыз мына бачок. Көтөрүп койгонбуз. Бетиндеги жылуу сууду айдап бериш үчүн. Мундака дагы бир секрет. Бул дагы
эсептеп көрдүк биз 2 күн эрте бышырсак болот экен. 2-3 күн эрте Ушунун бышырсак болот. эсебинен, Ушунун эсебинен. Мына туугандар, бир Марлен дагы бир секретти ачып берип атат да. Буну айтпай эле кое эле деген элекмин. Майли. Толобек ака көрүп аткан болсоңуз, жарыш кетти. Биз приз койгонбуз. Эгерде ким быйыл өрүктү лейлек же шамалсай, ким биринчи өрүктү бышырса, демек мына ушул сиздер үчүн дагы бир жол экен. Толобек ага өтө сонун эме. Ушуну уюштуруп койсо зор болот. Мунуку башакты коюп коюптур, жогору көтөрүп коет экен башына. Демек жылуу сууду алса болот экен да. Бул баягы жарым метр биз сууга түшүп дагы көрөбүз да. Жарым метр бети жылуу болот. Жылуу болот. Асты жабы өтө суук болот да. Асты суук болот. Эми Марлен, эми бул жактан суу чыкты. Анан фильтрден өттү. Анан бул жак менен трассалар канчалык шлангада кетет буяка? Бул жак азында Канча гектарды суугарат бир суугарганда? 120 шланга менен келген. Бул жака биз 75ти улап койгонбуз. Бирок бул жака биз 110ду уланат негизи. Жакында улайбыз. Себеби бул жеткизе албай калды да. Бул жакта чоңоюшубуз керек. Азыр ушул 70тик шланга менен канча 5 гектар жер суугарып атабыз азыркы учурда. бир эле учурда? Жок, бир учурда эмес. Бир учурда алысыраак, алыстагы поляларды 50 сотик суугарабыз. Алыстагы. Ал эми мына жакыныраак жердегилерди 71 гектарга чейин суугарабыз. 75тик менен. Канча саат суугарылат эми орто эсеп менен? Жарым сааттан 1,5 саатка чейин суу беребиз. Мисалы үчүн азыр мына көчөт баягы жаш маалында жарым саат эле суугарабыз. Эгерде баягы түшүмгө эми кире баштаган моментте 1,5 саатка чейин суу беребиз да. Ар кандай беребиз. Оборотка чыгып атышпайт суу. Суу каяка обратный? Фильтрди жууганда ооба. Жаап атышпайт асыңарбы? Обратныйда ошол эме фильтрди мына тетри эме кылып коебуз да. Мына крайниктер азыр бул жакта көрсөтүп коеюн мына. Суу бияктан келет дагы. Азыр мына бияктан келет дагы үстүнөн. Кирип туруп фильтрлеп аяка кетет. Анан тазалаганда жабабыз дагы мынаны ачып туруп буну жаап коебуз. Бияктан суу келет. Муну обратно эле кайра бияка тазалап коет да. Өзүнө өзү тазалайт. Андан да чыгат, мындан чыгат. Тазалаганда мына үстүнөн чыгат. Тазалаганда. Кайра көргө түшүп кетет экен да. Кайра эле көргө. Ашча суу мындан чыгарабыз. Если давление бул жакта көтөрүлүп кетсе, кысылып, мындан чыгарып коебуз кичине сууну мына жака. Давление азайтыпчы. Азайтып качып кетет. Бул баягы эмелер жарып салат да. Ленталык эме да. Лента канча 1,5? 2 давлениеден ашкандан кийин жарып баштайт. 2ден ашканда. 2ге дагы ооба, чыдаш кыйыныраак. Азыр эми Култмай талаана кирелиби же ушул сыртынан эле сүйлөшөбүзбү? Кирсек дагы болот. Кирсек дагы болот, Азыр бул жерде эмне сорттор бар бу жерде? Бул жерде биз 3 жылдан бери эме кылып келебиз. Бизге Клери жакшы сорт экен. Альба жакшы сорт экен. Анан Африка. Ошол 3 сорт эккенбиз да. Мына ошол жанакы интернетке чыгып кеткен 52 миллионду ушул поледан алганбыз. Мына ушул поледан. Ушул полялардан алганбыз. Бирок жеке мен өзүм алган эмесмин, ошол биздин ушу жалпы кооперативдин дыйкандары чогуу биргеликте алганбыз да. Негизи 52 миллион дагы бул аз сумма. 20 гектарга эсептегенде аз сумма. Аз сумма чыгып калат. Аз. Буюрса быйыл дагы жакшы иштеп атабыз. 52 миллионду басып өтөбүз. Жөн эле басып өтөбүз. Ошондо гектардан максимум ушул жерде, ушул шартта биздин мына топуракта канча алса болот? Примерно эң максимум канча алса болот? Максимум биз азыркы учурда бир 12-13 тонна алабыз. Азыркы учурда. Бирок ушуну биз ушу 20 тоннага чыгаралы деп аракет кылып атабыз. Себеби биздин мына топурактар начардагын. Ошого 11-12 эле тонна алып калып атабыз да. Топуракты начардап калдың, кантип багасыңар буну? Буну биз ошол өзүнүн удобренияларын беребиз. Бүт жанагы датчиктер бар. Ошону менен карап турабыз. Кайсыл жери эме болуп атат, кайсыл удобрения аз болуп атат. Бүт баарын карап турабыз дагы. Ошо керектүү өзүнүн удобренияларын беребиз. Кальций, калий, фосфор беребиз. Нитрат калий, нитрат кальций дейт. Бул НПКларды беребиз. Азыр бул талаада азыр жалпы канча адам жумуш менен камсыз болот? Бул жерде жалпы 28 кожолук үй бүлө, 28 үй бүлө ушул жерде иштешет. Круглый год. Анан сезон убагында биз мына Кошуна, Чет Кызыл, Чоң Кара, Чек деген айылдардан жумушчулар тартабыз. Сезон убагында
бир 2 ай сезон болот. А, 150ден 200 кишиге чейин жумуш иштешет. 200 адамга чейин. 200 адамга чейин. Көбүнчө эле кыз келиндер, эжелерибиз иштешет. Себеби баягы терген оңой. Терген оңой. Жегени дагы кызыгышып келишет да. Ооба, Жумушу да негизи жеңил. жеңил иш э. Жеңил иш. Анан бул каяка сатылат? Ушунча чыгып аткан көп объемда чыгып атат да. Каяка кетип атат бул? Россияга кетет. Россияга кетет. Ооба. Ала турган 70% экспортерлор Россияга бар. кетет. Россияга кетет. Анан жанагы экинчи сорт майдалар бар го. М, Ушул биздин өзүбүздүн базарга келет. ички Ички базарга. базарга. Ооба. Анан баягы ушул өтпөй калган учур болуп калат да, же болбосо ушул баягы сорт тандалып калат, кээде эме болуп калат, анан консерва кылып же ушундай кыям кылып дегендей. Андайды ич кылбадык. Бирок өзүбүзгө жегенибизге консерва андай мындай жабабыз. М, Анан бизде холодильник бар. м, Мамлекет тарабынан курулган м. 500 тонналык холодильник бар. Аха. Былтыркы жылдан бери ошол холодильникке сактап атабыз. Логистика бар экен да. Логистика бар да. Кыжылат Ошол жерге болбойт сактап экенсиң. туруп, Аха. анан уже акырындан базарга алып чыгып сата беребиз. А, 10 күн ичинде сата беребиз да, 10 күнгө чейин турса болот холодильникте. Дагы эмне секреттер бар бул жерде? Бул жерде эми Эмне кыйынчылыктарга туш келдиңер? кыйынчылыктар биз ушу башында ак пленка жабып алып кыйналдык. ак пленка Кеч жабылып пышып калды. алып, ак пленка жабылып. Ак эмес, кара жабыш керек экен. Негизи кара жабыш керек экен. А, Эрте бышырыш үчүнчү. Аха, аха. Анан буюрса эми бул жака баягы балагандарды кылалы деп атабыз. Балагандар. Балаган. А, Балаган кылып дагы да эрте бышыралы деп. Дагы. Теплицаларды кылалы деп атабыз. Круглый год жумуш болуш үчүн. Ооба. Ошондой максаттарыбыз бар. Анан негизи клубникадагы бул өтө кыйын жумуш негизи. Кыйын иш. Бакка караганда дагы кыйын да. Ошондой да. Өтө кыйын. Бул баягы баланы карагандай карашың керек. Ооба да. Ар кандай оорулар кирип калат. Оорулар деп калдың, кандай оорулар болуп калат? Бизде жанакындай майда кара аты да унутуп калдым азыр. Ошол эме басып кетет. Гүлдөгөн моментте тоңуз сыяктуу бир майда эмелер басып кетет, гүлдөрүн жеп салат да. Гүлүн жеп, баягы королорун да жеп коет. Өтө көбөйүп кетет. Ал моментте химикат билесиз, чача албай калабыз. Бышып аткан моментте химикат чачсаң, сатканда кийин опасный да. Жеп алган адам өлүп калышы мүмкүн же ооруп калышы мүмкүн. Ошондой моменттерде биз ушул баягындай технологиялык өзүнүн баягы физический баягы жолдорун ойлоп таап, ошолорду гана колдонобуз да. Энтомофаг иштетесиңерби? Энтомофагдагы иштете элекпиз, буюрса эмки жылдан иштетип баштайбыз. Мына био эме менен чогуу иштешип, аны дагы колдонуп баштайбыз. Булар азыр жапжашыл бойдон экен да, жалбырактары жашыл бойдон. Ушул бойдон эле калат дагы эртең жаз келди дегенде уже гүлдөп, өсүп салып баштайт да. Бирок мына үшүк алса жакшы болот эле негизи. Үшүк алыш керек беле. Суук жакшы болуп атат. Укташ керек да. Мына жалбырактарын үшүк алып уктаса, жакшы, наоборот жакшы болот да. Азыр уйкуга кирбей атат. Азыр уйкуга кирбей атат. Минусовой погода жок. Ошон үчүн үшүк албай атат. Үшүк алса уктайт дагы, түбүнөн кайра дагы жаңы рожоктор чыгып баштайт, көбөйүп. Анан уже уйкудан ойгонгондон кийин жаңы уйку менен чыгып, жакшы эмесин берет да, түшүмдүүлүгүн. Түшүмдү көп берет экен да. Күн жылуу болуп атат да, ошого эме болбой атат. Азыр уктабай атат экен да. Уктабай атат. Кечээ күн плюсовой погодаларда бул гүлдөп салып баштады. Гүлдөп кетти. Анан уже мына нолойго түшүп, гүлдөрү дагы мына кичине үшүк алып эме болду. Марлен, дагы бир суроо, мынакей алдыңда эле бутуңдун алдында көчөт турат. Бул кандай болуп калды ошондо? Бактын арасында көчөтпү же кулпунайдын арасындагы бакпы? Бул жак эме кылабыз. Клубниканын арасына дагы баягындай пример кыла турган ушундай поле кылалы деп атабыз. Көчөттүн ар кандай сортторун жерге өстүрүп, андай демо поле кылалы деп атабыз да. Андай кандай болот, кандай кылып өстүрсөк болот, канча жылда түшүмгө кирет деген сыяктуу ушундай экспериментальный поле кылалы деп атабыз, ушу 1-2 гектар жерде. Ошого азыр тигип баштадык. Азыр 1,5 катарга тиктик, дагы бул жака да 1 гектар жерге жалпы тигебиз. Өрүктүн ар кандай сорттору, Өрүктөрдүн ар кандай шабдалы тигебиз, гилес тигебиз. Мындай эксперимент кылып атабыз да, буюрса. Эксперимент болуп атат. Бак боюнча дагы. Ооба. Азыр мына жердин pH деп калдык. Жанатан бери эле бул эми кулпунайдын шарттары да. Бул жер кандай болуш керек? Сиздердин жериңер кандай экен? Клубникага негизи 6,5. 6,5. 6,5 өтө сонун. Биздики 6,7,
алты суудукучу. Мгм. Жердики дагы жакшы эле. Биз баягындай эмелерди колдонуп түшүрүп же көтөрүп андай кылбайбыз. Даяр экен да. Прямо эле беребиз. Жерибиз дагы жакшы, Аха. суубуз дагы жакшы. Гумус же болбосо ушундай органика боюнча кандай силерде? Гумусту ошол эме аз да. Гумус аз бизде. Жерде. Жерде аз. Гумус аз. Ар бирине берет экенсиңер да анда. Ар бирине гумус салып чыгабыз. Же болбосо жанакындай удобренияларды, фосфор эме удобренияларды беребиз да. Заранее баягы тигерден алдыңчы. Булт май боюнча дагы нелерди айтпай кеттик. Не жөнүндө көрүүчүлөргө айтып берсек болот Марлен? Эми клубника боюнча, тигиштери боюнча, мисалы үчүн муну азыр бугор кылганда трактор кылып коет. ооба. Техникалар бар. Өзүбүздө техникалар бар. Агротехниканын бүт бардыгын техника аткарат. Ооба. Анан ошол агрономия жагында дагы биз өзүбүз аксап атабыз, негизи ачык эле айтыш керек. Ооба. Дагы деле мындай түшүнбөй атабыз да. Бул эми илим билим экен дагы аны биз баары 100% жакшы аткара албайт экенбиз да. Ооба. Кээде начар эме болуп калат, кээде өспөй калат. Кээде ашыкча берип салабыз. Ооба. Ошентип түшүмдүүлүккө таасир берет. Ооба. Буюрса эми биз дагы болушунча колдон келишинче окуп үйрөнүп атабыз. Бизде деле баягындай катачылыктар, бул жакта баягы косяктар көп да негизи. Бизде дагы көп негизи. Кыргызстандагы рекорд канча чыкты тоннасы боюнча? Кыргызстанда 27 тонна беле же 31 демке тонна чыкты да. Ошондой барбы? Ошончо чыкты. Бирок эми анын системасы кичине башкачараак болгон. Ал эрте жазында тиккен дагы 1 жыл түшүм албай, баягы баккан дагы анан күзүндө баягы өтө мына рожоктор жакшы пайда болуп, өтө жакшы семиргенден кийин анан түшүмгө берген да. Ошентип анан 30 тоннадан ашкан. Бирок анда расход көбөйүп кетет да. 2 жыл убакыт болот да. Почти 2 жыл өмүр кетип калат да. 2 жыл. Биздики болсо биз күзүндө тигебиз. Сразу эле 4-6 айдан кийин эле уже түшүм алып баштайбыз да. Почти жарым жылдын ичинде эле биз түшүмгө чыгабыз да. Мени азыраак болот да. Расход азыраак болот, бирок түшүмдүүлүк дагы азыраак болот. Кайсы сорт түшүмдүүрөөк болот экен берге? Бизде азыр Африка сорту өтө жакшы өзүн көрсөтүп атат. Баягы объему дагы, экспортко дагы жакшы кетет, катуу. Даамы дагы мындай калышпайт да. Башка эмелерге караганда. Экспортко анан жегенге болсо клери жакшы. Жегенге клери. Жегенге клери жакшы. Буюрса бул сорттор дагы айтып коюш керек, эскирип атат. Бул Эскирип. сорттор дагы өзүнүн баягы потенциалын жоготуп атат. Ошо Американын, Калифорниянын сорттору азыр номер 1 болуп атат да. Трендке чыгып аткан да. Азыр мына Бул көчөттөр каяктан аласыңар? бул Европадан келген сорттор. Европадан аласыңар. Фриго болуп келген дагы анан көчөтүн алганбыз да. Өзүбүз эле алып, өзүбүз эле кылабыз. Буюрса ошол эменин Американын ошол жаңы сортторун алып келели деп атабыз. Мына сорттордун эмеси жылы почти 2000ге чейинки сорттор да булар. Булардын баягы жаралган эмеси чыккан жылы 2000ге чейинки эле сорттор. Азыр Америкада болсо азыр 2020, 2023 ошондой сорттор чыгып атат да. Булар сорттор мындан келди, Жылы кызматын кылып өтүп, эскирип баштаптыр да. Эскирип. Ошо бүтүп эле калды да. Мына жаңы келген көчөттөрдүн айырмасы основной мөмө түшүм беришиндеби же баягы даамында же башка нерсесинде да айырма, кароо техникасында да айырма болобу? Айырмасы бүт баарында эле бар. Ооруга туруктуу биринчиден. Түшүмдүүлүк жогору жаңа сорттордо. Анан мына эме дагы анча мынча эмелерге дагы эчтеке болбойт да. Оорубайт, башка болбойт, же үшүк албашы мүмкүн. Кээде баягы эрте жазында булар гүлдөп аткан моментте үшүк алып кетиши мүмкүн да. Ошого дагы туруктуу жаңы сорттор. Анан главный ошол түшүмдүүлүк жогору да жаңы сорттордо. Мына ушуга канча болду мунун тигилгениге? Буга августтун аягында тиккенбиз. Августтун 25. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 4 ай болуптур да. Январь, февраль, март. Уже март, апрель. Уже 8-айдан уже түшүмгө кирет мына. Марлен да мени таң калтырып турганы бул былтыры тиккенине карабай баягы немелер жок деген да. Өсүндү, чөппү. Бул агротехникасын трактор менен иштеле же кандай? Чөптү кол менен тазалап чыгасыз. Тазалап турабыз, ооба. Чөптү мына жулуп турабыз, тазалап турабыз. Чаап турабыз анча-мынча. Ошондой.
Дары себилбейт. Дары себилбейт негизи. Дары Ручной эле тазаланат. сеппегенге аракет кылабыз. Ага. Анан анча-мынча мына баштарына, клубникадан кичине алысыраак жерлерге Ага. баягы дарыларды себип өлтүрөбүз. Ага. Дары менен эле өлтүрөбүз. Азыр чөп бар негизи мына. Үшүк Ага. алды да кече жакында минус ой болуп үшүк алган. Ага. Бирок клубниканы бул -3, -4кө чейин эчтеке болуп кеткенден клубниканы үшүк албады. Суу калбайт мында. Суу калбайт. Эми расходу 1 гектарга эгер клеер сортун кылам десе, тамчылатып сугаруу менен, көлү менен кылам десе да, канча орто эсеп менен чыгым кетет? Биринчи жылы көп кетет. Себеби көл кылыш керек, керек. центральный шлангаларды алыш керек. Ага. Биринчи жылы 700 миңге чейин кетет гектарына. Гектарына. Анан уже экинчи жылдан баштап 250 миң, 300 миң кетет. Ага. Начало көп кетет да. Ага. Анан экинчи жылдан уже орточо болбой калды дегенде канча тонна алса болот? Клубниканы бир жыл алып туруп, экинчи жылы кайра алгандабы? Ооба, Экинчи жылы кайра алганда 8 тонна алат да. 4-5 тонна түшүп кетет. 4-5 тонна түшүп түшөт. кетет. Бирок анан майдараак болот иши. Азыр ушуну клубнайын 2 жыл карадың. Анан бузуп таштап туруп, кайранын местосуны өзгөртпөй эле. Биз жылда бузабыз. Биз азырындай кылып атабыз. Мына азыр эрте жазында түшүм алабыз. Мына тамырларын эле эмесин жулуп салабыз дагы. Кайра эле ошол жерге тигип коебуз. Ордун эле жулуп таштап туруп, кайра ордун башка тигип коебуз. Экинчи жылы ошондой эле кылабыз дагы. Үчүнчү жылга анан целый жерди айдайбыз да. Үчүнчү жылга. 3 жылы айдап таштап туруп, кайрадан кылса болот. Башкадан да бугор тартып кылса болот. Бирок удобренияларды көңдү бериш керек, кыкты бериш керек, удобренияларды бериш керек. Жерди бул өтө катуу шоруп коет. Эмесинчи. Жердин жаны суурулат да. Жаны суурулат клубника. Туугандар, комментарийга жазыңыздар. Менде суроо калбай калды окшойт. Дагы мени сурабай калдым Марленден. Комментарийга жазып коюңуздар. Буюрса дагы бир келгенимде сиздерге ошондой маалыматтарды алып бергенге аракет кылайын. Марлен, рахмат. Көп нерселерди айтып бердиң. Мынакей Баткен жергесинде дагы талааны эң калтырбай, мына элди иш менен камсыз кылып, өзүбүздүн брендти көтөрүп, Баткен бренди менен мынакей сонун клубнайларды жетиштирип атасың. Иштерге ийгилик. Жамаатыңа рахмат. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Рахмат Тынч сизге. аман болуңуздар. Баарыңыздарга берекесин берсин, туугандар. Акмат ака келип тургула.